Салам достор, Channel 7 KG каналында эң топ долбоору. Бүгүн биз көрсөтүүнүн алкагында ийгиликтүү, бактылуу дейле жолдуу адамдар тууралуу кеп кылабыз. Билесизби, лотереядан утуп алуу мүмкүнчүлүгү асмандан сизге метеорит түшкөндөн дагы ыктымалы төмөнүрөөк экен. Ал эми математика пропорциясы менен алганда 200 миллиондо бир кездешет. Бирок ага карабастан бир нече ирет лотереядан чоң суммадагы акчалай утуштарга ээ болуп, жана түз эле мааниде өлүмдөн буйта өткөн адамдар бар экен. Алдыда болсо биз дүйнө жүзүндөгү эң жолдуу адамдар менен жакындан таанышабыз. Джоанна деген АКШнын тургуну 4 жолу лотереядан жеңишке ээ болгон. Статистикага көз чаптырсак, бул мүмкүн эмес деген көрүнүш. Биринчи рет 5 миллион 400 миң доллар, экинчиси 10 жылдан кийин 2 миллион доллар, андан 2 жылдан кийин 3 миллион доллар утат. Аягында 2008 жылы 10 миллион доллар утуп алган. Эксперттердин айтымында Джоанна чын эле жолдуу адам же математика гении. Бир ирет ядролук жардыруудан аман калуу чоң бакыт, 2 жардыруудан аман калуу андан дагы чоң бакыт жана керемет эмеспи? Жапониялык Цутому Ямагучи Хиросимадагы биринчи жардыруудан тирүү калып, эртеси күнү үй бүлөсү менен Нагасакиге көчүп келет. Бактылуу жапон тургуну ал жерде дагы экинчи жолу аман калып, 2010 жылга чейин өмүр сүргөн. Америкалык Билл Морган аварияга учурап, КамАЗ менен сүзүшүп кетип, 14 мүнөт клиникалык өлүмгө учурап комага түшөт. Үмүттөрү үзүлгөн анын туугандары жашоону сактоочу аппаратты үзүп салышса дагы, ал 12 күн тирүү жатып, акыр аягы көзүн ачып жашоого кайтып келет. Аман калган Билл бактысын дагы бир ирет сыноону чечип, лотерея карточкасын сатып алып, ал жерден 27 миң долларлык машине утуп алган. Көпчүлүктү таң калтырган каарманга интервью маалында журналисттер келип, лотереяны дагы бир ирет кайталап коюңузчу деп суранганда, анда дагы бир ирет бакыт жылмайып, ал 250 миллион долларлык утушка ээ болгон. АКШнын президенти Эндрю Джексонго 1835 жылы тапанча менен кол салуу аракети болгон. Бирок эмнегедир ошол маалда тапанчадан ок чыкпай калган. Сак жүргөн каракчы бул жагдайды да алдын алып, экинчи тапанчаны чөнтөккө салып койгон. Ошондо каракчы экинчи тапанчаны алып, президентти атса, анда дагы ок чыкпай калат. Ошондо окуядан кийин эки тапанчаны текшерүүгө алганда, жакшы эле иштегени аныкталган. Статистикага караганда тапанчанын иштебей калышы 2 миллиондон бир кездешет экен. Тайванда жаан-чачындуу күндөрдүн биринде бир айдоочу жомок сымал өлүмдөн аман калган. Тоонун башынан таш түшүп, айдоочу автомобилин тебелеп кетүүчү жерде турган маалда ал сак калат. Окуядан соң видео интернетке жүктөлүп, бир нече миллион көрүүчүлөргө ээ болгон. Индиана штатынын тургуну Роберт Хэмилтон лотереянын башкы байгеси 1 миллион долларды 3 жолу утуп алган. Мындай мүмкүнчүлүк 3 миллиондо бир кездешет. Жана бул кишиден кеңеш сурашканда, ал ар дайым бир эле санда ойнойм дегени бар. Кубалык революционер Фидель Кастрону өлтүрүү үчүн 630 ирет иш аракеттер жүргүзүлгөн. Алардын бир бөлүгү АКШнын ЦРУ тарабынан, экинчи бөлүгү кубалык мафия тарабынан жана үчүнчү бөлүгү сүйүктүүлөрү тарабынан болгон. Кубалык спецназдардын айтымында, жада калса анын сигарасы дагы уландырылып, жардыруучу заттар менен берилген. Бирок анын жолу бар экен. Баарыбыз билгендей, Фидель Кастро бүгүн 89-кышын бактылуу сүрүүдө. Ничаран деген 12 кылымдагы монах жапон бийликтегилерди кемсинткени үчүн аны өлүм жазасына тарткан. Андан кийин баш кесер күнөөкөрдүн башын алайын деген маалда баш кесерге чагылган тийип, ал ошол жерден каза тапкан. Бул окуяны көргөн бийликтегилер Ничаранды кое берүүнү туура көрүшкөн.
Хорватиялык музыка мугалими Франц Лак 7 жолу өлүмдөн качып кутулуп аман калган. Бул киши эң жолдуу кишилердин катарында ар дайым айтылып келет. Ал бир жолу поезд кырсыгынан аман калат, экинчи ирет самолеттон, үчүнчү ирет автобус жана башка бир автобус мосттон түшүп кетип, ал жерден дагы аман калган. 2 жолу машина күйүп кетет, машина менен жардан кулап кетет жана акыр аягында Франц Лак лотереядан дагы бир рет утушка ээ болуп, ал акчага кичинекей чиркөө курган. Бактылуу менен байлашпа, таалайлуу менен талашпа. Мына ушул сөзгө төмөндө көргөн инсандар далил болуп берди десек болот. Достор, мына ушуну менен биздин көрсөтүү дагы соңуна келип жетти. Бизге лайк басыңыздар, сын пикир калтырыңыздар жана N-Channel 7 KG каналына катталыңыздар. Андан тышкары N-Channel 7 KG каналынын социалдык тармактагы баракчаларына жазылып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар.